Эми биздин талабыбыз бир гана Садыр агабызды бошотуп берсин деген талап. Мыйзамдын чегинде. Үй камагына дагы эмес, мыйзамдын чегинде актап берсин. Себеп дегенде эң негизги жабырлануучу деген Эмилбек Каптагаев дагы эч кандай себепсиз камалып жатат деп атат. А мурдагы Эрнис Калчаев ошол эле мурдакы көрсөтмө берген кишилерди алсак, алар болсо бизди кыйнаган, пытка болгон, башыбызга салафан деди, пакет кийгизген, ушу Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бересиңер деп айтып жатат деп мына өзүлөрү пресс-конференция беришти. Эми мындан артык мен ойлойм, соттогуларга мындан артык бир факттын кереги жок болуш керек. Ушунун баарын уккандайын эми ушу сот залынан эле чыгарып ийгенден башка айласы жок деп ойлойм. Канча киши каяктан келди? Эми кишилердин так санын билбейм, бирок ар бир жерлерден элдер өзлөрү шайлап, ушу региондор өзүлөрү шайлап 3-4 кишиден, 5-6 кишиден шайлап жиберишиптир. Биз барганда анча деле эмес, лучше силер баргыла, биз бияктан колдоп турабыз депчи. Элдин саны бир 600 ушундай го дейм азыр, көз өлчөм менен. Эгерде бүгүн бошотпосо эмне кыласыздар? Биз жаман жолго барабыз деп айтпайбыз, биз андан алыспыз. Бүгүн бошотот эле деген ниеттебиз, бирок эгер бүгүн бошотпосо эми ал жагын азыр адвокат алып чыккандан кийин айтып берсе, ошого жараша бир чогуу бир сүйлөшүп, андан кийин чечимге барабыз го дейм.